Бишкекте 10 жашка чейинки балдар акысыз текшерүүдөн өтүштү. Номер 1 балдар стоматологиялык поликлиникасында дарыгерлер бөбөктөрдүн тиштерин карап, керектүү дарылоолорду жүргүзүштү. Иш-чара балдарды коргоо күнүнө карата өткөрүлдү. Анын алкагында тишти туура жууш боюнча оюн түрүндөгү мастер-класс уюштурулуп, тазалоо жолдору практикалык түрдө көрсөтүлдү. Балдар үчүн кызыктуу, пайдалуу маалыматтар айтылып, ар бирине белек тартууланды. Сегодняшнее мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Бүгүнкү иш-чара балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулду. Майрамдык маанайдагы программа бөбөктөр үчүн өткөрүлүп, темирчилердин колдоосу менен ишке ашты. Мындай иш-чаралар поликлиникада байма-бай өтүп турат. Анткени мамлекет балдардын тиш саламаттыгына өзгөчө көңүл буруп, атайын каражат бөлүп келет. Программа тиш ооруларынын жайылып кетишин алдын алууга жана курч ооруларды дарылоого багытталган. Мындай мүмкүнчүлүк атайын мамлекеттик программа аркылуу камсыздалат. Анын алкагында 10 жашка чейинки балдар, кош бойлуу аялдар жана 70 жаштан ашкан пенсионерлер тишин акысыз дарылатса болот. Бул программа жарандардын өз укуктарын билип, оорунун алдын алып, өз убагында дарыгерге кайрылышына шарт түзөт. Бейтаптарга, балдарга, ата-энелерге айтып кетебиз. Ушул укугуңарды пайдалангыла, мамлекеттик стоматологиялык поликлиникаларга кайрылсаңар болот. Негизи бул иш-чара алдын алуу жагына багытталганда. Ошон үчүн биз саламаттыкты сактоо министрлиги үчүн дагы балдардын ден соолугу, энелердин ден соолугу бул биринчи приоритет болуп саналат. Адистердин айтымында акыркы жылдары балдардын арасында тиштин чириши көп кездешүүдө. Мындай учурлар көбөйгөндүктөн бир дарыгер күнүнө 10го жакын баланы кабыл алат. Ошол эле учурда дарыгерлер ата-энелерге кайрылып, бөбөктөргө таттуу азыктарды ас берүүгө, зыяндуу тамактардан алыс болууга чакырат. Азыр эң көп эле жолуккан диагноз, биз койгон диагноз кариес, конечно. Анан кариестин ушундай өчөшүп кеткени бар да, осложненный кариес деп коет, аяга пульпит жана периодонтит кирет. Вот. Азыр эмнегедир же тамак ушундай болуп атабы, же таттуу көп жейби балдар, бирок абдан көп, 90% уже поражаемость болуп атат да, нуждаемость кариесом деп коет азыр. Анан интенсивность деген понятие да бар, ал деген, например, бир баланыкы мурун маалда 1-2 тиши болсо, азыр болсо уже 8-9 тиши поражен да. Иш-чарага келген ата-энелер да балдарынын көңүлү көтөрүлүп, жакшы шарттар түзүлгөнүнө ыраазы болушуда. Эми жакшы да ушундай уюштуруп турсачы. Биз дагы көбүнчө ата-энелер азыр жумуш менен алаксып балдарыбызды алып келе албай калабыз. Убактыбыз болбойт. Анан мындай уюштуруп турса, убактыбызды бөлгөнгө да аракет кылабыз, эстеп турабыз дегендей да. Биз атайын келдик. 6 жаштагы баламды алып келдим. Абдан жакшы. Көп эле уюштуруп турса жакшы болот дейм. Көп балдарга. Детей много. 2024 жылдын ичинде бул поликлиникага 13 миңден ашык бала кайрылып тишин дарылаткан. Ал эми жыл башынан бери 4233 өспүрүмгө стоматологиялык жардам көрсөтүлгөн. Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.